Чүй облусунун Москва районундагы Аксуу айылында айыл чарба продукцияларын сактап, экспортко чыгаруучу логистикалык борбор ачылды. Компания Ысык көл, Нарын, Чүй облустарынын дыйкан фермерлеринен жашылчанын 6 түрүн ортомчусуз сатып алып, чет мамлекеттерге экспорттайт. Ишкананын ачылышына кабарчыбыз Бурлай Пусурманкулова дагы катышып келди. Чакан айылдагы чоң ишкана. Эми ул аймактагы дыйкан фермерлер жаз бою тер агызып күздө алган түшүмүн кайда кантип сатам деп убара болбойт. Картошка, сабиз, капуста, пияз, кызылча, түрптү дыйкандардан ортомчусуз сатып алуучу Чүй облусунун Москва районундагы бул ишкананын ачылышына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик жана дыйкан фермерлер катышты. Сабиз техниканын жардамында жуулуп тазаланып иргелүүдө. Сабизге коюлган талап узуну 15, туурасы 3 сантиметрден кем болбошу керек. Жабдыктар саатына 5 тонна жашылчаны иргеп тазалап кургатып, капка салып, салмагынан бери тартып, кампага жөнөтөт. Ар бир жашылча өзүнчө кампада ар башка абада сакталат. Ал үчүн ар бир бөлмө тиешелүү муздаткыч, желдеткичтер менен камсыздалган. Ишкана эл аралык стандартка ылайык тармак боюнча голландиялык кеңешчилердин катышуусунда салынган. Дагы бир өзгөчөлүгү кампанын оозуна компьютер орнотулган. Анын жардамында кампанын ичиндеги абанын нымдуулугун телефондогу мобилдик тиркемеден эле байкап турууга болот. Борбор 3000 тонна жашылчаны сактай алат. Дыйкандардан түздөн-түз сатып алабыз. Бизге керектүү жемиштерди. Анан биз сактайбыз. Кийин ошо сактагандан кийин биз Россияга, Казакстанга, супермаркеттерге чыгайын деп атабыз. Ушундай ишканалардын эмнеси жакшы? Мультипликативдик эффект бар. Ошол эле дыйкандар менен түздөн-түз иштешип, мына азыр жетекчи менен сүйлөштүк, эмки сезонго уже чоң дыйкандар менен сүйлөшүп, мисалы мынча тонна бизге сабиз керек, ошону эккеле деп. Планирование деген ушундан чыгат. Капуста керек, же болбосо картошка керек, пияз керек, мынча биз сатып алабыз деп. То есть дыйкандар үчүн дагы кепилдүү баягы сбыт болот да. Логистикалык борбордун имаратын курууга Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 1,5 миллион доллар насыя алынган. 5 жылдык мөөнөткө алынган насыянын жылдык үстөгү 4%. Акчаны декабрь айында алган компания 9 айда ишин баштады. 2016 жылы каржылоо алган мекемелер жана долбоорлор мына 10 ай, 1 жылдын ичинде толугу менен ишке ашырылып, эми буйруса бүтүп, ишине кирип, завод, фабрикалар ачылышына даярдалат. Учурда дыйкандардан жашылчаны сатып алып, аны сактоо иштери жүрүп жатат. Заманбап шартта салынган ишканадагы тазаланып сакталган продукция ЭАЭП базарынан сырткары алыскы чет өлкөлөргө да чыгарууга болот. Бурлай Пусурманкулова, Тимур Сыдыгалиев, коомдук биринчи